бата, ой ак бата. Үй бүлөлүк Окей радиосу. Жараланып сагынычым Адамдын болчу шериги. бактым сенсиз. Мекенибизде saat 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба Ашар. Кут төгүлгөн кутмандуу кечиңиздер менен биздин сүйүктүү угармандарыбыз мына кайрадан бейшемби күн келип, адаттагыдай эле Ашар уктуруусунан силер менен жолугушуп атабыз. Жана жаз айынын биринчи эфири окшойт, жаңылбасам акыркы жолу биринчи эфири. анда жаркыраган жаз күнүңүздөр менен деп да айтсак болот го. 8 мартка карата 8 март күнү биз баардык айымдарыбызды куттуктай албай калат экенбиз, бирок бүгүн ошо майрамдык эфир кылсакпы дегенбиз. Башкача айтканда бүгүн аял заты жөнүндө кеп кылабыз. Адаттагыдай эле Ашар уктуруусун алып баруучулары психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Узара Мамытова. Силер менен 1 саат бою чогуу болобуз жана биздин студияда коногубуз бар. Тааныштырып кетели. Жогорку кеңешинин аппаратынын эксперти Исаков Эрниз биз менен студияда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кайсы микрофон экенин такталайынчы. Угулуп атабыз? Угулган жокпу? Уш жерин буруп алсаңыз. Угулуп атабы? Угулду. Анда эмесе, ардактуу угармандар, бүгүн биз ортого бир суроону салабыз да. Өткөндө 23 февралга карата биз мындай бир суроону салган элек: аялдар мырзалардан эмнени күтүшөт? Бүгүн тескерисинче мырзалар аял затынан эмнени күтүшөт? Баардык мырзаларды биздин обого чакырабыз. Түз эфирге келсеңиз болот, аялдарга айта турган күтүүлөрүңүздү айтсаңыз болот, же болбосо WhatsApp кызматты пайдаланыңыз. 0705 53 16 64 сандары. Ал эми түз эфирге чыгам десеңиз 91 19 19 сандарына 0312 кодун кошуп койсоңуз эле биздин түз эфирде болуп каласыз. Андыктан чамдаңыз. Деги эле мырза катары аял затынан эмне күтөсүз? Баардык аялдарга бүгүн күмүш сырга, кулактарына күмүш сырга десек болот, мырзаларга сөз берилет. Ошол себептен мырзалардын өкүлү катары биз Эрнис мырзаны да конокко чакырып алдык. Баардык мырзалардын атынан сүйлөп берет деген үмүттөбүз. Анда эмесе эң эле биринчи сурообуз, Эрнис. Үйлөнөрдө, биринчи жеке жашооңуздан баштайлы, баш кошуурдо кандай аял затынын образын элестетип, мындай менин келечектеги жубайым кандай болсо, бир өзүңүздүн картинаңыз болсо керек да. Ооба, албетте. Ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Анткени үйлөнө элек турмушка чыга элек кыздарга өтө кызык болсо керек да. Мырзалар кандай кызды, аял затын жубайлыкка каалашат? Рахмат. Бүгүн студияга чакырганыңар үчүн, ушундай куттуу күндө дагы ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңарга чоң рахмат. Албетте ар бир эркекте мектепте окуганда эле, окуй баштаганда эле, өспүрүм кезинде бир 8-9 класска келгенде эле ушул нерсе эркектин ичинен мындай ойгоно баштайт да. Эрте эле экен да, Ойгоно баштайт. 8-чи мен уулумду койгонуп баштап турам. Тиги жакшы окуйт деп жакшы окуган кыздарды карашы мүмкүн, же болбосо чачы узун, ак жумал, татынакай кыздарды карай башташы мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн да. Кээ бирлер болсо, кой, мен азыр үйдө ата энемдин мага койгон талабы бар. Мал жанды карашым керек, ата энеме кам көрүшүм керек, анан же болбосо кээ бирлер ата энем айтканга үйлөнөм деген ар кандай болот да. Албетте мен кийин шаарга келип калдым. Шаарга келгенден кийин окудум. Кийин ошол бул жакта шаарда жашап жүргөндө дагы албетте ойлоносуң да. Мен ойлочумун да, колунан көп нерсе келген ушундай кызга үйлөнгүм келчү да. Мынаны кыл, мынаны үйрөнбөйсүңбү, же мынаны карап үйрөнө албайсыңбы, же тигинин үйүнө барып ал, же бунун үйүнө барып ошону көрүп үйрөнө албайсыңбы дебей эле, үйрөтпөй эле, өзү эле билсе, ошо үй жагынан өзү эле тарбияланып, ушундай кээде мындай сөз бар да, мен апам айткан сөзү бар.
биттин ичегесине кан куйган кызга үйлөнгөн, ушундай кызга үйлөн дегендей сөз бар эле да. Анан ошондой кызга үйлөнөм дечим да. Кудайга шүгүр мен ошондой кызга жеттим. Менин жубайым ошондой, колунан көп нерсе келет. Абдан зиректүү, көп нерсеге жетишет. Анан мен ыраазымын да. 1000 мерте Кудайга ыраазымын. Ошону айтат элем, ушунча ыраазычылык келтирем деп. Албетте бирөө жүзүнө карайт. Бирөө сулуулугуна карайт, бирөө келбетине карайт да, фигурасына карайт. Бирөө болсо акылына карайт, жогорку билимдүү болсун, же болбосо кээ бирлер бар, кичине колунда бар болсун деп. Азыркы балким бүгүн ушун азыркы заман ушундай болуп калгандыр, биздин учурубузда андай эмес эле да, чын айткандачы. Албетте ар бир эркектин кыялында жашайт. Ар бир эркектин кыялында жашайт. Мындай бир кино көрөт, же болбосо бир актрисаны көрөт, ушундай болсо, же болбосо бир көчөдө кетип атып бирөөнү көрүп калса, жакшынакай экен деп, соң кыз экен деп, анан кийин же болбосо бир жакшы үй бүлөлөрдү көрсө, менин келинчегим да ушундай болсо деп, ушундай нерселерди кыялданып ички дүйнөсүндө аны айтпаса дагы бирок аң сезимде жашайт да ушул нерсе ар бир эркекте. Жана биттин ичегисине кан куят деген сөздү балким дагы чечмелебейлиби? Кандай аял затын биттин ичегисине кан куят деп айтсак болот? Мындай конкреттештирип берсек, бул чоң түшүнүк болуп атпайбы? Конкреттешүү дегенде мен ойлойм да, бул энеден кеткен тарбияны көрөм да. Мен эне нан бышырганды, тамак жасаганды, үй жыйноодо, ошондой эле эртең турмушка чыгып калса, кайын журтуна кандай мамиле кылыш керек, жакында бала чакал болгондо кандай тарбия бериш керек, же болбосо бирөөнү күтүп эле, бирөөнүн кеңешин күтүп эле отура бериш керекпи, тигиндей кыл, мындай кыл десе, ошондой жетишпей там деп эле өзүңдү эле басмырдап эле меники окшошпойт атат деп эле баса бербестен, ошону мындайча айтканда, мындай ошол кыйынчылык келгенде, ошол бет алдында босогодо ошол кыйынчылык келди, ошону мындай өзү чечип кеткен, алдыга нерсе чечип кеткен нерсени, ошону мен ошентип ойлоном да. Ошо мисалы үчүн кыргыздын энелери мурдагы замандарда ичек артканды, например, ичек артканды, камыр жайып туруп кесме кескенди, колго кескенди, ошол эле кыргыздын тамактарын жасап, ошондой эле боорсок бышыруу, жөнөкөй эле нерселер күнүмдүк кыргыздын жашоосундагы ошол ата энесинен көргөн, энесинен болсо чоң энесинен, балким тайэнесинен көргөн, же улуу эжелеринен, же болсо жеңелеринен көргөн, ошолор менен кошо үйрөнүп алган нерсени баары жаш кезинен билген, мына турмушка тың болгон нерсени мен ушинтип ойлоном да. Биттин ичегисине кан куйган кыз депчи, келин болуп барганда дагы андай кызга кайын журтунан өтө көп алкыш айтылат деп ойлойм да. Кыйын кыз экен депчи. Анткени мен эсимде бар, мен жаңы үйлөнгөндө мен билген эмесмин ичек арталганчы. Үйгө барганда ошол менин артамда эле артып койду. Апам аябай таң калган да. Бирок кыштактан келген жеңелерибиз да таң калып, депчи, аябай таң калганда, мага келип айтып атпайбы? Кыйын аял алыпсың деп, жана ички дүйнөм жылуу болуп аябай кубанычка толгонмун да. Калдыңыз. Мен ошентип ойлоном да, ушундай. Албетте азыркы заманда технология өсүп кетти. Билбейм, азыркы ата энелер кандай тарбиялап атат, билбейм, аны айта албайм. Бирок ушул жолдо кыргыздын үрп адатын унутпай, азыркы замандын жашоосуна, талабына жараша жашай бериш керек. Бирок деген ошол нерселерди дагы үйдө деле камыр жууганды, ошондой эле бир таттуу нерселерди жасаганды, ошондой эле кесме кескенди. Албетте бүгүнкү күндө полуфабрикат деп коебуз, даяр нерселер дагы өтө көп. Компаниялар даярдап коет, кесмелерди даярдап койгондор бар, лапшаларын даярдап койгондор бар, кесилген түрлөрү менен бар да. Ошол нерселер болсо деле, бирок үйрөтүп кое берсе болот да. Турмуш ар кандай болуп калат. Сен бир гана шаарлык балага эле турмушка чыкпайт да кызычы. Балким бир учур болуп калышы мүмкүн. Шаардан айылга барыш керек болуп калат. Же болбосо кандайдыр бир жолдошунун карьерасы айылда болуп калышы мүмкүн. Жок, сен карьераңды токтот деп алып кантип айтат? Мен ич агарын артпайм, мен от жакпайм, мага кереги жок деп. Албетте убагында колго кир жуушкан.
суу алып келип казанга кайнатып же болбосо сайыз учуруна киргиза деген баягы кир жуугуч машина бар болчу, ошого куюп ошону ысытып ошону неме алчу. Азыр деген проблема жок. Азыр кир жуубайт. Азыр кнопканы басат. Кнопканы басып койгондо автомат өзү иштейт. Жайып койгон киши болсо дешет Азыр керек болсо кургатып бере тургандан бери бар да азырчы. Кургатып бере турган нерсеси бар. Азыр мындайча айтканда технология өскөн сайын адам жалкоого да көп баратат. Демек аял затын азыркы технология жалкоолукка үйрөтүп атат деп. Албетте, ошол нерсе жалкоолукка дагы мындай түртүп атат да. Мага жардам бербейсиңби, карашып койбойсуңбу депчи, ушундай нерселер болот да. Күтүүлөр. Азыр керек болсо идиш жууган дагы аппараттар бар да. Салып коет дагы, кнопкасын басып коет, болду. Ошол эле жууп коет, алып чыгып туруп тизип коесуң. Болду. Эми албетте бунун бардыгы каражатка байланыштуу. Жакшы, аял заттын ден соолугуна деле жакшы да. Ооба, ал жагы жакшы. Негизгисин айтам да, мурдагы тарбияны айтып атам, азыркы нерсени айтып атам да. Ошон үчүн азыр ушундай технология өсүп кетсе дагы, энелер аял заты кыздарына ушундай көңүл буруп, даже мен эсимде апамчы эжеме төшөк кабаганды үйрөткөндө, каптаганды үйрөткөндө, анан ошол мен эсимде да ошол келгенде мынан мен неме кылайынчы, тандырга нан жабайынчы дегенде студентке болчу да эжем, анан үйгө келгенде мен жабайынчы үйрөнөйүнчү деген ушул нерселерди көрүп алып таң калгам да, үйрөнүш керек турбайбы. Жалгыз кыз болчу да, жалгыз кыз, бирок ошол тандырга нан жапканды үйрөткөн да, ошону көрүп таң калчумун да. Жакшы турбайбы депчи. Кийин жашоого ушул нерсе болот экен да. Албетте биз эжем кийин айылга, кыштакка турмушка чыгып калды да. Анан ошондо таң калышып турду, тандырга нан жаба алат экен депчи. Ушундай болчу. Жалгыз кыз экен, эрке чоңоюптур, ошентсе деле баарын билет экен депчи. Анан ошодон мен ойлойм азыркы технология өсүп атса деле ушул нерселерди неме кылыш керек. Аял затынан ушул нерселерди күтөт экен баары бир, Билбейм, ал күтпөй, бирок эркекте мындай нерсе жашайт да. Үйлөнгөндөн кийин бир нерсе мындай болуп турса, ушуну билбейсиңби деп мындай калыш болуп кетет да. Эркекте подсознательно ички дүйнөсүндө аялбы, значит билет деп бизде кыргызда ушундай жашап калганда, анткени апабыз турмушка чыкканда, үйгө байкелер үйлөнгөндө, келиндер келгенде, башка жеңелерибиз келгенде, топур болгондо эле жеңелер колдон кол алып эле ичегин артып, идишин жууп, конок узатып, төшөктөрдү алып келип, септерди алып келип, кайра жыйнап, кайра дасторконду жаңылап, ушинтип неме кылышат да, түштөнүшөт да. Анан ушуну билип эле жасай бербейби деген ар бир эркекте жашайт го деп ойлойм да ушул нерсе. Менде суроо бар мырза, Эрнис мырзага. Аябай сонун ойлору айтылып кетти, бирок тилекке каршы Эрнис мырза, сиз айткан айкел, сиз айткан ушундай айымдар, образ баардык жерде боло бербейт. Шаарда болобу, айылда болобу, ошол эле айылда чоңойгон кыздардын арасында окатты жакшы түшүнбөгөн, мындай жазап жүрбөгөн, көнбөгөн, жакшы адаттарга эрке кыздар бар, же жалкоо дейбизби, апасы канча үйрөтсө дагы үйрөнө албаган кыздар бар. Анан бир күнү эки жаш сүйлөшүп жүрүп эле романтика учурунан өтүп эле анан бир чечимге келишти, үйлөнүштү. Анан ошондой айымдарга эми эркектер, күйөөлөр кандай кылыш керек? Ошол эле жаш болобу, улураак болобу, бирок колунан көп нерсе келбейт. Машинкасы да жок, үйлөнүп алышты, машинкасы да жок, техникасы орточо. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эми бул жакта эркек тараптан кандай мамиле керек мындай айымга? Ажырашып кетиш керекпи деген суроо да. Ооба, эми мындай карап көрсөк, Союз учурунда мындай болчу да. Балдар үйлөнгөндө эптеп эле бир төшөк бөшөктөрү менен кичине бир мебель себели менен бөлүп койчу да. Ооба. Окатыңарды кылга, өзүңөр түтүн булаткыла деп койчу да. Азыркы күндө сеппеп кандай наркерк болгондо же болбосо бөлүп атканда кээ бирлеринде даяр да. Үйүн ошол эле той күнү үйүн белек кылышат. Ошолдо эле үйлөнгөнгө чейин эле баарын даярдап коет да. Даярга келип жашагандар да бар да. Ооба, баардык нерселер бар да. Мен ушундай да ойлоном да. Ушундай жерде тартынбаш керек. Экөө биз башкачабыз. Биз экөөбүз бир болобуз. Ушул өмүрдү турмушта экөөбүз жеңип өтөбүз. Ушу турмушта биз экөөбүз жашайбыз, кубанычка толобуз деген нерсени кечирип жашайбыз дегенде экөө сүйлөш керек да. Билбейби? Анда кел экөө үйрөнсүн.
билген жеңесин болобу, эжесин болобу, же болбосо Апасын, досун болобу, апасын болобу, ачык эле айтыш керек. Апа, мен билбейм, мени үйрөткөн эмес, мен бир гана окуп эле жүргөнмүн. Же болбосо мен шаарда чоңоюп калып анча билбейт экенмин. Ошон үчүн мага үйрөтүңүз деп ошол келин кайненесине мындай энесиндей катар кеңеш сураса, бул менин оюмча бул жакшы көрүнүш. Анткени кантип эле кайнене билбей атса, сен колуңан эч нерсе келбеген деп жамандабайт да. Экөө билип алса, ошол мына сен апаң үйрөткөндөй тамак жасадым десе, тиги күйөөсү деле апамдыкындай жасадыбы деп мындай кубанычка толот го деп ойлойм да. Анткени эркек адам үчүн албетте жакшы тамак болсо, баягы көбүнүн эле үй бүлөсүндө ушундай да. Отурсаң эле айтып калышат да. Ой, апам манты жасаганда монтип колду бул жака чейин агчы эле, ошону жечү элек, мындай депчи. Ошону элестешет да. Значит, аялы ошондой нерсе жасай албай атат да. Ошондой жасай албай атат. Значит, ошондой кубаныч болушун уялбаш керек, сураш керек. Билбейби? Билбейм, үйрөнөлү, же болбосо билген подружкасынбы, жеңесинби жакшы жасаган чакырыш керек, мындай кылат, тиңдей кылат, ишек артабы же мындай кылабы. Анан өзүнүн да кызыгы болуш керек да. Анан отура берсең, мындай кылат экен, анан мындай экен, ой депчи, бир ырчы айткандай, азыр камыр жуурсаң ооруп каласың деп айтышат да. Ошентип бир ырчынын интересин угуп калдым эле, аябай күлгөнмүн да. Камыр жуурганда кантип адам ооруп калсын? Бул кубаныч деп ойлойм да. Анткени камыр менен жасаган, камыр жуурган, колго кескен, бул кубаныч, сүйүү да. Мен ушинтип ойлоном да. Сүйүү кошуп жасап берүү. Анан мындайча айтканда жан дүйнөңдү берип бересиң да ошол рызкыгачы. Мен ошондон ойлойм, көп тамактар ошол жан дүйнөнү бергенден дандуу болот деп ойлойм да. Сонун. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү теманы кайталап коюңуздарчы сураныч. Рахмат, жаңы эле кошулдум деп бир угарманыбыз жазып атат. Бүгүн мырзалар аял затынан эмнелерди күтүшөт деген суроонун тегерегинде сөз кылып атабыз. Бүгүнкү коногубуз жогорку кеңештин аппаратынын эксперти Эрнис Исаков. Эрниске да жеке сурооңор болсо, же болбосо деги эле аял затынын атынан же мырзалардын атынан ушундай өзүмдүн оюмду ортого салат элем, оюм кошот элем десеңиз, кош келиңиз 0705 53 16 64 сандарына жазсаңыз болот, же 91 19 19 сандарына түз байланышка дагы чыксаңыз болот. Суроо бере берейинби? Мен суроолорду даярдап койдум Эрнис мырзага. Кеттик анда. Айымдардын кээ бир үй бүлөлөрдө, кээ бир айымдардын арасында мындай өзгөчө жөндөмдүү, таланттуу айымдар бар, жашыраак, улуураак болобу. Ошондой айымдарга, деги эле айымдарга эркектер өнүккөнгө мүмкүнчүлүк береби, бериш керекпи, бере алабы? Же кээ бир адамдарда мындай ой бар да, балдарды кара, балдар менен гана алек бол. Үйдө деген, үйдө, ооба, эч башка нерсени ойлобо, сен болгон ишиң ушул депчи. Бирок кээ бир айымдар ошо өзүнүн дагы өнүктүргүсү келет, башка иштер менен алек болот, жетишет. Анда да жетишет деп эгерде байкай турган болсок, алардын убактысы ага деле жетет экен. Сиздин оюңуз боюнча эркектер ошого жол бериш керекпи же тыюу салыш керекпи аялдардын өнүгүүсүнө? Сурооңуз өтө кызыктуу экен. Азыркы замандын суроосу го деп ойлоп калдым. Анткени сайыз учурунда көптөр эле жумушка эртең менен барышчу, жумуштан келе жатып эле бүгүн эмне тамак жасайын деп ойлонуп келет да. Балдарыма эмне тамак жасайын, жолдошум эмне тамак жейт экен, ушундай да. Анан албетте сайыз учурунда башкача тарбия көргөнбүз. Азыркы күндө көрүп атабыз, аял заты эркектерден деле ашып кетти да. Ошол эле карьерный ростто депутат болуп атышат, министр болуп атышат. Ошол эле учурда бизнес вумен деп жаңы термин кирип калбадыбы, латын тилинен келгенде, англис тилинен келгенде, бизнесте да кетип атышат. Ошондой эле башка карьеранда тармактарда, социалдык тармактарда да ишти алып барып атышат. Башка көпчүлүк айтсак, бизнес тармак деп коелучу, дүкөнчү болобу, өзүнүн дүкөнүн ачабы, же дизайнер болобу, архитектор болобу, көбүнчө ошол аял затында дагы бүгүнкү күндө теңме тең болуп калды да. Ошого жараша кээде эркектер өздөрүн таштап салгандар да болуп атат да. Бул конкурент эмес. Албетте жолдошу унчукпай отуруп атса, жолдошу алдыга жылбай атса, ойлонот экен да, балдарынын келечеги, үйүнүн кутун ойлонот экен, үй баягы досторунун арасында жолдошу ылдый сезбесин өзүн деп, же болбосо туугандардын арасында өзүн ылдый болбосун деп. Анткени ылдый болсо эркектин тууганы айтышы мүмкүн да, ушул келиндин өзү бош, жакшы болбой атат, кандайга үйлөнүп алды,
өз тандады эми ушинтип оокатынан деле жарыбайт деген ар кандай кыргыздын сөзү бар. Ооздо элек жок да, анан сүйлөй берет. Анан албетте эгерде мүмкүнчүлүк болсо эч качан неме кылбаш керек, токтобош керек да. Мисалы Франциядагы Жанна д'Арк деген болгон. Ал аскер болгон да, Францияны коргогон, Францияны алдыга. Ошол эле өзүбүздө Жаңыл мырза деген ошол кандай күчтүү болгон. Ошол эле Курманжан Датка, ошол эле Союз учурунда деген канча деген телевидениеда, ошол эле жогорку кеңешке келген депутаттар, ошол министрлер да болгон. Ошо делегат болуп Москвага чейин барып, ошо Сталиндин убактарында ошого чейин симпозиумдарга барган. Чоң актрисалар чыккан, чоң. Алар деген жолдошу отура бер, кылба деген жок да. Сабира Кумишалиева легендарный бул неме, Бакен Кыдыкеева, булар деген Күйүковалар, bunun баардыгы бул алдыдагы булардын эмне жолдоштор болгон эмес дейсиңер. Болгон. Колдоо көрсөткөн. Алар да айткан, сен аларга айткан, сен үйдө дагы тамакты жакшы жасайсың. Сен бул жакта да жакшы жасап алып барасың. Сен ушуну калтырба деп аларды алдыга мына кече жакында Жамал Сейдыкматова деген улуу легендарный өзүбүздүн бир актерибиз бул дүйнөдөн кайтты. Ал эжебиз дагы кандай күчтүү, кийинки пенсияга чыкса дагы өзүнчө театр ачып, Кытайга чейин кичинекей өспүрүм балдарды алып барып, канча дүйнөнү кыдыртты, Индияга чейин барып, кандай гана жасады. Ал айткан жок да, кой, эми отура беришим керек, мен жолдошум менен карашмын. Эгерде ошентип отура берсе эмне болот эле? Анда кыргыздын атын, ошол эле мындай айтканда маданиятты ким көтөрөт эле анда? Ошол эле таалим, адептүү жолдорго ким көрсөтөт эле? Искусство дагы бар. Мындай айтканда, аң сезимди өстүрө турган искусство дагы бар деген ушундай нерселерге көп салым кошкон аялзаты. Бул жерден эркек эле эркекти бербешибиз керек. Анткени Кудай адамзатты жаратканда аялды ылдый кылып жараткан эмес. Эркекке аялды жардамчы кылып жараткан да. Тоорат китебинде ушунча жазылган. Аялзатты эркекке жардамчы кылып жараткан. Ошо жардамчы болуп атып, азыр экөө бири-бирин алдыга түртүп, ошол коомду кубанычка толтурган, коомду мындай айтканда гүлдөткөнгө, ошол коомдогу картинанын краскасы менен кисточкасы экөөнүн колунда. Кандай картина тартат? Кара краска менен тартабы, жок кылабы, жаман кылабы, же түстү сонун кылып жашоону коозго байлашабы экөөнүн колунда да. Ошон үчүн ойлойм, мен Узар эженин суроосуна айтат элем, тоскоол болбош керек. Эгерде мырзалар жактан тоскоол болбош керек. Эгерде мугалим болсо, эмне үчүн эле картунун отличниги болгонго татыктуу эмес? Болсун. Жаңы методдорду киргизип мугалим болсун. Эгерде саясий жактан күчтүү болсо, жолдошу жардам берсин. Сен элге керектүү мыйзамдарды жаз, эл менен иштеш, элдин көзүндө жүрөсүң, эл аралап жүрөсүң деп ошондой кубаттап, кошо мындай туш керек. Мисалы үчүн Маргарет Тэтчер деген болгон, Англиянын премьер-министри, кандай неме болгон? Эң Англиянын экономикасын ушунчалык көтөрүп салган. Канча эркектер ошол жактагы парламентте отурган, 100дөн ашык парламентте отурган эркектерге көрсөткөн. Аялдар дагы экономиканы көрсөткөн. Ушунчалык Улуу Британиянын канча деген аралдарында, канча деген өлкөлөрдө ушундай мындай падышачылыгында карамактуу аралдар болсо да, ошонун баардыгына тең салмактуу, тең көз карашта карап экономикасын көтөргөн аялдар болгон да. Ошондуктан мен ойлойм, көп деле тоскоол боло бербеш керек, көп делечи. Эгерде чын эле бул нерсе үй бүлөгө жаман нерсе алып келбей турган болсо, бир ала кете алса, кош ала кете алса, да, албетте. Сонун анткени башка чеги бар да. Эгерде жалаң эле мен өзүм ишканам менен, өзүмдүн бир ой менен жашоомду ушинтип улантам деп, бирок күйөөсүн, баласын, өзүнүн түздөн түз милдетин аткара албаса, анда бул албетте чоң минус болот. Маргарет Тэтчерди эстеп кеттиңиз. Мен да бул айым жөнүндө бүгүн айткым келип атат да. Маргарет Тэтчер министр, чынында бир чоң өлкөнүн министри болуп туруп, премьер-министр. Үйүнө мен мынтип окугам бир жерден. Үйгө келгенде, эшик жабылганда, тыштан кирип келгенде бут кийимин чечип туруп, өзгөчө бир кийими, премьер-министр кийими кандай болот, элестетсе болот, бир өзгөчө туфлин чечип туруп,
анан тапчка кийип, анан ошондо дейт ал жубайга айланчу. Премьер-министрден ана эме деп окугам да, она превращалась в супругу. Жубай катары, анткени күйөөсү үйдөн, албетте ошол эле күйөөсү ага жардам бериш керек, ага бир тамак ашын даярдаш керек деген сыяктуу. Чоң рахмат Эрнис Мырзаева, сонун түшүндүрүп өзүңүздүн оюңузду айтып кеттиз. Менде дагы бир суроо болуп атат да, бул өтө мындай талаш туудурган суроо, бирок сиздин пикириңизди билгим келип атат. Азыр соц тармактарда үй бүлө маселесин талкуулай келгенде эле эне биринчи орунда турат, аял жолдо, бала белде, аялыңды кетир, балдарыңды таштап сал деген бир талкууларды окуп калабыз да. Анан ушул жерде деги эле эне менен аялдын ордун ушундай биринчи орунда эне турат же аял турат деген ойго сиздин позицияңыз кандай? Мындай аял жолдо жатат, эми бала болсо белде деп баасын түшүрүп атат да. Сиздин оюңуз? Ооба, бул ойго мен таптакыр кошулбайм. Биринчиден, бул диний көз карашта дагы туура эмес деп ойлойм. Анан жарыктык көз карашта дагы мен буну туура эмес деп ойлойм. Анткени диний жактан карап көрүп турган болсок, диний жактан карап көргөндө бул деген Кудай бир эркек жаратып туруп, 5-6 аял жаратып койгон жок да. Бир эркекке бир эле аял жаратты. Болду. Аял өкүнгөн гармонияда, мамиледе жашагыла деп жаратты да. Эркекти жаратып туруп, эми каалаган аялыңды алып жашай бер. Бул жакпаса тигин ала бер деген жок Кудайчы. Кудай айтты. Адам ата менен обой менен жаратты дагы, өкүң бир жашагыла дагы. Ушул жерде мен жараткан бейиш бакчасын тукумдап көбөйүп толтургула. Силер деген ушул жердеги менин даңкымды чыгаргыла. Мен тирүү Кудай экенимди, мен силердин жаратуучу экениңерди жердеги силер менин мындай айтканда жүзүмдү көрсөтүп тургула. Ушундай кубанычка толтуруп, атак даңкымды көрсөткүлө деп жараткан да. Ушул нерседен бир жыйынтыкка келсек болот. Бир аялга, бир эркекке бир эле аял. Албетте ооруп, анан көз жумулуп кетип калса, анда айла жок. Айла жок да. Анан жарыктык жактан да бул албетте бул деген светский жак деген ойдо. Жарыктык жакта бул эми азыркы биздин жашообузда бул соц тармактардан, интернет деген албетте биз деген Мурда Союз учурунда мындай темир тордун ичинде жашачубуз, 15-16 өлкө. Ал жакта көп нерсе мындай чектелүү болчу, чет мамлекетке чыга албайт элек. Анан кийин ошо 70-жылдары Америкада көчөдөн хиппилер чыккан да. Ал ошолор эркиндикти башташкан. Ошолор эркиндикти баштап, анан ошонун аркасынан анан феминизм деген башталган да. Аялдар деле эме болгон, Англияда башталган. Ошол аялдар көп иштешкен, эркектер деле 8 саат иштешкен, бирок айлык аз алган да. Анан ошо карама каршы чыгышкан да, карама каршы чыгып, анан ошол жерден неме болуп, албетте бул нерсе азыр аялдардан деле кетип калышы мүмкүн. Неме депчи, сен колуңан келбесе анда давай кет, мен өзүм бала чаккан неме болот, кыйналба бар, мен бошот деп. Инициатива аялдан чыгып калган учурлар. Ушундайлар да болуп калат да. Ушундайга жеткирбесе жакшы да негизичи. Анткени албетте мисалы үчүн эркек мугалим болсо, ошо мугалимдикти тандап алса, бүгүнкү күндө мугалимдин айлыгы 10 000 эле болсо деп коелу да. Аялы болсо балким жакшы бизнес бир кичине бир эптеп өкө чогутуп бир павильон ачып, бир магазин ачты, күйөөсүнөн көп таап калды деп коелу да. Деп коелу. Анан ошондон тиги болсо неме кыл десе, анда башат өкө баштабады беле. Сен кете бер, тигиндей мындай, анан мына башталса бул туура эмес деп ойлойм да. Анан жанагы аял жолдо бала белде деген бул албетте бул жанагы бай илгерки бай манаптардын сөзү деп ойлойм да. Анткени алар жакпай калса, аялдары карып калганда, балдары чоңоюп калганда, мырза болуп калганда аларды кетирип жаштарды алып эле ошентип эле ушундай сөз келип чыккан деп ойлойбуз да. Албетте бул нерсе, ушул нерсе коомду дагы булгап атат, коомду жамандап атат. Соц тармактардагылар ачык эле жазып, кеңеш бергенде дагы туура эмес кеңеш берип атат. Ошо курбулары туура эмес кеңеш берип атат. Албетте мына элдер жашап атпай, жакшына эле алимент төлөбөй каяка барат экен, сотко берип койсоң болот, алимент алып жашай бер деп туура эмес кеңеш бергендер да толтурууга болуп атат. Албетте анан экономика жок болсо, андай болсо кандай жаман да? Кандай жаман? Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө терс көрүнүш, терс ой деп ойлойт элем да. Эненин орду башка, аялдын орду башка, баланын орду башка, мырзанын жашоосунда.
Эң сонун анда азыр бир музыкалык тын угуп алалы, анан маегибизди андан ары улантабыз. Ардактуу тугарман, бул Үй бүлөлүк Окей радиосу. Бүгүн бизде конокто Ашар уктуруусунда жогорку кеңештин аппаратынын эксперти Эрнис Исаков. Биз аял затынын орду коомдогу, ошондой эле мырзалар аял затынан эмнени күтүшөт, мына ушул жөнүндө маек куруп атабыз. Эртеден бери сиз да өз оюңузду жөнөтсөңүз болот. 0705 53 16 64 сандарына WhatsAppка жазыңыз, же болбосо 91 19 19 сандарына түз байланышка чыксаңыз болот. Бизге келген пикир бар экен, окуп коелу дагы, анан жакшы чыгармабы. Саламатсызбы Эрнис байке дейт. Эркектердин көпчүлүк бөлүгү аял затына көп нерсени талап кылышат. Менин оюмча аял заты сыртынан назик болгону менен чындыгында аял заты эркектерге караганда чыдамдуу келишет. Айрыкча үй бүлө, балдар маселесине келгенде. Кандай гана аял заты болбосун, эркек кишиден вниманияны, жакшы сөздү күтөт. Жолдошу үчүн аял заты көп нерседен баш тартып келишет. Учурдан пайдаланып эркек адамдарга кайрылып кетээрим, аял затына деген мамилени жакшыртсаңар. Жолдошубуз үчүн өзүбүздүн ата энебизди, балалыгыбыз өткөн үйүбүздү, жада калса кыялдарыбызды таштап, жолдошубуздун үйүнө келип жашообузду улантабыз. Силерден болгону жакшы сөз, жакшы маанай күтөбүз. Бардык аял затына аялдык бакыт каалайм, ар бир үй бүлөдө тынчтык, бекендик жана ынтымактыкты каалап кетет делем дейт. Жакшы. Албетте кыргыздын ички дүйнөсүндө болгон нерсени айтыптыр. Албетте ошондой да. Ооба, чындыгында. Бирок бүгүн биз сонун аял затынын күтүүлөрүн атап өтүптүрсүз. Эми мырзалардын күтүүлөрүнө да токтолсок болот. Мырзалар байланышка чыккыла, жазгыла. Анда аял дебе деген чыгарманы угалы Кенже Дүйшеевадан. Анан маегибизди улантабыз. Ayal debe, ayaldın bir tüşükü. Baldarım deb, tınbay çapkan gün tünü. Tündük bolsa, bizden jaşo ilingen. Ayalanın, tirep durgan türkügü. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene, dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, ayaldın bil kadri, ayal tartat azabındın jarımı, rızkısı baldarına taradı. Zatında cettirici ayaldıyım. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene, dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal debe, kılbay alga kıyana. Akıl kalçap, çıgaralık tıyana. Aramızda hayal zatı tügünsün. Oşul günü baştalat kıyamat. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene, dünyada tengdersiz asıl cansın. Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene, dünyada tengdersiz asıl cansın. Dünyada tengdersiz asıl cansın.
Акылдуу аял үйүн курат. Ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат. Окей радиосу, коломтого кут тилеген радио. Аял болбосо коломто жетимсирейт. Окей радиосу, үй бүлөлүк радио. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Үй бүлөлүк Окей радиосунда Ашар уктуруу сөз ишин улантат. Ардактуу угармандар, келгиле биздин кызуу талкуубузга кошулгула, оюңарды ортого салгыла. Бүгүн биз мырзалар аял затынан эмнени күтүшөт, деги эле аялдын бүгүнкү аял затынын коомдогу орду жөнүндө талкуу куруп жатабыз жана эркектердин атынан, мырзаларыбыздын атынан конок чакырып алганбыз студиябызга. Жогорку кеңештин аппаратынын эксперти Эрнис Исаков биздин студияда. Сурооңузду жазсаңыз болот, оюңузду айтсаңыз болот. 0705 53 16 64 сандары WhatsApp кызматыбыз, түз байланыштыкы 91 19 19 сандары. Эрнис мырза, дагы бир суроо берим келип турат сизге. Ушул эркек менен айымдардын ортосунда айырмачылык бар, сөзсүз. Ушу психология жагынан карап, сиз бир байкооңузду жүргүзүп келдиңиз да. Канча жыл болду үй бүлө курганыңызга? Билип деле калса керек, тажрыйбаңыз. Быйыл 19 жыл болот. Ой эмес жылдар. 19 жыл болсо, ошол жылдардын ичинде өзүңүздүн байкаганыңыз боюнча жубайыңыздан эле эмес, балким кыздарыңыз чоңоюп атат, анан балким эжелериңизден жана апалардан ушул айырмачылык эмнеде? Эркектер айымдарды кандай кылганда көбүрөөк түшүнөт? Оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Эрнис мырза 3 эмдин атасы, ошондо айта кетели, 2 кыз, 1 уулдун. Негизи кыргызда баардык нерсени бир эле сөз менен айтып коюптур да. Экөө бири-бирин түшүнүп жатса эле болду дегенчи. Ушул нерсе бүт психология, бүт бар экен да ушулчу. Ушул нерсеге ата-бабанын айткан сөзүнө кошулам да. Албетте ар ким ар кандай тарбияланат биринчиден. Жанагы бизге калбот элек айтып кеткендей, жанагы ойноп жүргөн үйүнө кенен кирип, чуркап кирип туруп каалаган нанын жейт, конфетин жейт, анан чуркап чыгат, ойнойт, апасына, атасын эркелейт, атасы чуркап, атасы жумуштан келип атканда чуркап келип атасы көтөрүп туруп ушундай көтөрүп ойнотуп, кызым деп кучактап ушундай эркелетет. Анан турмушка чыкканда эле чектелет да. Келин деген статуска өтөт да. Келин деген статуска өткөндө эле чектелип калат да. Анан албетте ушундай учурда бөтөн элге, бөтөн жерге келесиң. Албетте сени билет. Сүйлөшүп, жолугушуп, паркта гулять этип, өкөң мороженое жеген, киного барганың, же концертке барганың бул деген жаш нерсе, бул башка, бул турмушта көрсөтпөйт. Бул жөн эле сезимдердин үстүндө ойноп жүргөн эле нерсе да. Ушундай. Чыныгы турмуш келгенде, анан ошо бири-бирин тааный баштайт да. Сен мындай жагың бар беле. Сен мындай белең депчи. Мурда мындай эмес элең го. Мурда деген сен тура калып эле досторун көзүнчө табуреткени алып отургузуп кафелерге барган ушунча элең го. Мени жеткирчү элең го деп. Ушун ар кандай нерсе болуп аткан. Албетте бул жерден түшүнүү учурунда жакшы сөз менен жан эргитип, мындай кубаттап, ооба сен бүгүн тамаң аябай жакшы болуптур деп эч ким, сен туугандарың эч ким айтпаса дагы, келин кандай, эмне бүгүн эмне тамак жейбиз деп мындай неме болсо, жолсо жеңем эмне тамак жасадыңыз деген болсо, жол болсо ар кандай болуп калат үй бүлөдө. Анан ошондой болуп калса, ушундай учурда ошол аялдын тарабында болсо абдан жакшы экен да. Мен ушуну түшүнүп калдым. Аял тарабында болуп, анткени сени билет ата-энең. Сен кандай кежир болгонсуң, же болбосо кандай эрке болгонсуң, кандай тентек болгонсуң, үйгө качан келип жүргөнсүң, үйдө ата-энеңди укпаганыңдын кан баарын билет. Анан аны баары билип туруп эле жакшы келин келгенде эле
оңдоп кетти болгондо эми балам аны жаман билбейт болгону да. аялынан деп ошондо кичине туура эмес болуп калса аялы бузуп Бузуп атат. атат. Аял ушундай кеңеш берип атат. Жок, мурунку өзүнүн баласы ошону тарбиялап алганда унутуп коюшат да. Келинден көрүп калат да. Ошондуктан мен ойлойм да, ушундай учурда аялың тарап болуп, ушу аялыңды да колдоп койгон өтө жакшы экен да. Көбүнчө эле ушундай да, биздечи баягы Кыргызда аял деген всё. Эркектин сөзүн угуш керек, эркектен бул жерде голова, баш болду всё депчи. Бирок деген бир улуу эле адам айтты эле да, бир кыйла жашап калган айтат да, ушу үйгө эрте барбаш керек дейт. А эмнеге болсом жазуучу, атак даңкка жеткен киши, мен өзүм сурап калдым. Эмнеге десем, эрте барсаң тамак жасап каласың аялыңа дейт. Ал мурдагы түшүнүктүү экен да дагы элечи. Ошончо бала төрөп берди, ошончо атак даңкка, ошончо атак жазуучу болуп даңкка жеткендиги балким аялыңдыр. Сен жазып, кыялданып, калеңди кармап отурган нар жакта сенин балдарыңды карап аткандыр. Жыртык сыныктарын барып бүтүп аткандыр. Ошого жазганга мүмкүнчүлүк Ошо берген. мүмкүнчүлүк шарттар түзүп аткан. Ошо жолдошу да. Мен ойлойм, албетте кээде бар, мындай жолдоштор бар. Сенин карьераңды да карабайт, сенин кыялыңды да карабайт, сенин ойлоруңду дагы мындайча айтканда өтө катуу айтканда уруп ойнобойт да. Албетте мындай нерседе бирин түшүнбөйт да. Өзүнө эле талап кылгандар да бар, андайлар дагы бар. Эркектер дагы бар, өзүнө эле талап кылгандай. Мындай болуш керек, мен келгенде мондай болуш керек. Мындайча падышачылыкты түзбөш керек деп ойлойм да. Бир ушул жериңизге сөзүңүзгө аралып жана мынтип айтып кеттиңиз го, эркек үй бүлөнүн башчысы депчи. Ушу башчы деген сөздү талдап бериңизчи. Башчы ким? Башчынын ролу эмне? Башчы бул үй бүлөдө кандай орунга ээ? Башчы десе эле стөлдү бир чаап, эшикти тээп кирген адамбы же кандай ал? Ким? Мен ойлойм, башчы дегенде биринчиден бул Кудайдан болгон статус. Кудайдан берген статус. Бийлик берген, үй бүлөнүн башчысы. Үй бүлөнүн жоопкерчилигин ала турган сенсиң. Эртең бир кандай бир оор маселе келип калса үй бүлөдө, сен акыркы чечимди сен жасайсың. Тойго бара турган учурда дагы сен чечим жасайсың керек. Кандай гана бир учурлар болбосун, сен акыркы сөздү сен айтышың керек. Мындай болуп калалы, мындай кылалы деп. Эгерде акылың жетпей атса, кеңешкениң, үй бүлөң менен кеңештирип бир чечимге келгениң, бул неме да? Акылмандуу башчынын немеси. Ар бир падыша Сулайман падышанын Сулайман пайгамбардын китебинде мынтип жазылат да. Эгерде дейт да, падыша согушка чыгарда дейт да, желдеттери менен, аскер баштары менен кеңешип туруп согушка чыкпайбы, ойлонуп көрсөңөр дейт да. Биринчи кеңешип туруп анан согушка чыгат дейт да. Эгерде нар жакта 10 миң желдети бар болсо, сенде 5 эле миң бар болсо, баары деле кой, биз жеңилдик дебейт да дейт. Кеңешет, кантебиз, кандай кылабыз? Бул дейт зөкүрлүк нерсеси эмес, бул акылмандуу башчынын образын көрсөтүп берген да, Сулайман пайгамбарчы. Ушул нерседен биз көрсөк болот, башчы деген үй бүлөдөгү ушул кыйын учурда үйдө финансыл жактан жетишпей атат, түйшүк болуп атат, кандай бир чекке келип калдың, чечилбеген нерселер түшүнүксүз, эч кандай чыгы жол жоктой. Ошол жерде дагы кандай бир алдыга көтөрүп кете турган, чечимди алдыга алып кете турган башчы акылмандуулукка салып кеңешип, аялынын дагы оюн угуп, өзүнүн керек болсо кичинекей баласынын, өспүрүм баласы болобу, улуу баласы болобу, келини болобу, ортого салып, ошондуктан бизде айтат да, кеңеш дейт. Мындайча айтканда үй бүлөлүк кеңеш болуш керек. Бул нерсе, бул аялын угуп калгандык нерсе эмес. Бул акылмандуу атанын, акылдуу ата бул кеңешет деген сөз. Анан Сулайман пайгамбардын акыл сөздөрүндө мындай сөз бар. Кеңешкен адам дейт, ошол адамда дейт акылмандуулук бар дейт. Ошондой эле бул кеңешип иш кылган нерсе бул үй бүлөнүн башчысы да. Бул деген столду башка мен айтканда болот. А сеники туура эмес болуп атса, эртең ошо сеники менен барсаң, эртең банкрот болсоң, орусча айтканда банкрот болуң, чыгаша көп болуп кетти, уят болдуң, карызга батып кеттиң, же болбосо ошол жердеги сенин абийириң төгүлүп калды ошо чечимиңен. Бул эмне болуп калат анда? Башчылыкпы же? Жок. Бул зөөкүрлүк болуп калат. Өзүңдү көрсөтүү, же болбосо өзүңдү акылмандуулук кылбастан, үй бүлөң менен кеңешпестен, ошол ортого салбастан, ошол мен ойлойм бул башчы деген бул кеңешип,
туура чечим чыгарган адамды гана үй бүлөнүн анан Кудайдын астына барганда эркектер үй бүлө үчүн жооп бере турган башчы деп бизге ошондой статус берген да. Ошондо унутпасак да эркектерчи. Анан албетте жана айткандай биз аял затыбызга жубайларыбызга жакшы сөз айтып, жардам керек болсо жардам керек болуш керек. Жөнөкөй эле картошка арчып, пияз арчып, сабиз арчып атып мамилешип баарлашкан адам өткөн бакыт нерсе барбы? Ошол менен сүйлөшкөндө экөөң бири-бирин жакшы биле баштайсың, жарым сөздөн түшүнө баштайсың. Анан албетте анан сен айткан нерсени чын жүрөгүнөн жасайт. Анан келсең эмне болду? Катын отур бул жакта. Эмне кылып атасың деген ар кандай сөз болуп атса, анда сени көргөн балдарың айтат да. Атамды эч качан сыйлабайт. Атам ушундай болгон, мен атам катуу болгон. Биз баарыбыз коркчубуз. Ошондой коркуп жүргөн кийин өзүнүн кыялдарына жетүүгөндө дагы чечимдө кадам шилтегенге дагы оор болуп калат балдарыңарчы. Ушундай жагы болуп калат да. Анткени биздин жашообузду көрүп биз кандай үлгү болуп атабыз? Биз үлгү эмеспизби? Значит, биз балдарыбыз дагы ошондой тарбияланып, ошо жашоо ушундай болот да депчи. Ушундай жашап калат экенбиз да. Эң сонун демек башчы болуу бул үй бүлө үчүн жоопкерчиликти толугу менен өз мойнуңа алуу, бир жыйынтыктап айтып келгенде. Дагы бир жолу эскерте кетсем, урматтуу биздин угуучулар, ким жаңыдан кошулган болсо бул үй бүлөлүк окей радиосу Ашар уктуруусу, биздин коногубуз Жогорку Кеңештин аппаратынын эксперти Эрнис Исаков бизде конокто. Бүгүн аял затынын коомдогу орду жөнүндө маектешип отурабыз. Бир мындай жөнөкөй эле бир суроо бергим келип атат да. Сиз жумуштан чарчап келгенде, кирип келгенде аялдан эмнени күтөсүз? Билбейм эми. Кандай? Бирок мен канча чарчасам деле керек мен көбүнчө аялыма көрсөтпөгөнгө аракет кылам. Чарчаганымдычы. Сыртка таштап келесизби? Ооба, сырттан эле машинада келе жатканда эле ошол жерден эле ойлонуп кой, бул нерсе мен аялыма тиешелүү эмес. Бул нерсе жумушта болгон, же болбосо сыртта бирөөлөр менен болгон нерсе мен үй бүлөмө тиешелүү эмес деп аракет кылам ошогочу. Албетте кээде аялың байкап калат, туура мындай киргениңде элечи. Башкача бүгүн башкача мындай катуу балдарга катуу сүйлөй баштадың дегендей болушуп кетиши мүмкүн да. Анан көбүнчө албетте Кудай бүгүнкү күндө бизди канча жаман иштер болбосун бул дүйнөдө Кудай бизди канча кечирип келе жатат. Ошондой эле биз деле кечиримдүү болушубуз керек деп ойлойм да. Кечирим туура эмес сүйлөп аласың, барып кечирим сурап коюш бул эң жакшы нерсе. Кечирим сурап коюу бул аны сыйлоо деген эле сөз деп түшүнөм да. Эгер аялыңа катуу сүйлөп алдыңбы, өзүңдүн туугандарың көзүнчө сен аны басынтып салдыңбы, кечирим сурап коюш ошондой учурда бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени кечирим сурап койсоң, ушундай кылып алдым, кечирип койчу мени, ушу меники туура эмес деп кечирим суроо бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Эми ооба, бул катуу сөз да, миттик менден кетти дегенчи. Албетте кээ биринче эркектер кечирим сурабайт да, чын айткандачы. Текебер болобуз, анан баягы эркектик намыс деген бар. Бир мындай аял заттар мынтип бөлүшүп калат да, өзүбүзчө жашап атканда күйөөм жакшы эле мамиле кылат, анан эле кайын журтка барганда эле бир башкача ороңдоп эле, башкарып эле кагып силкип калат деп. Бул эмнеден кабар берет? Эркектин эмнесинен? Бул биздин эң биринчи биздин ата энебиздин тарбиясынан. Биздин маданиятыбыз ошондой. Аялына жакшы мамиле кылса эле башы ийип калды деп. Ата бабадан келген бул тарбия. Ата бабадан ошондой мырзаларга кайрылуу айта кетпейсизби? Катмарлар мээбизде психологиялык жактан катмарлар катып, ферилер менен жуусаңда кеткидей болуп катып калганда катмарларчы. Негизи ошо түшүнүккө карата мырзаларга бир кайрылуу жасап кетсеңиз да, аял затына үйдө кандай мамиле кылсаң, кайын журтта деле ошол мамилени эмнеге кыла бергенге болбосун, же аялына баш ийип калды, же аялын угуп калды деген нерсени мен азыр мындай кылгыла деп кеңеш бериш өтө оор. Анткени ар эркек ар кандай да, ар адамдын кабыл алуусу да ар кандай. Ошондуктан бардык нерсе мен ойлойм экөө сүйлөшүп алып эле эме кылган жакшы. Анткени биз бир жолу конокко барып калдык. Конокко барып, анан досторубуз да бар эле, 3-4 үй бүлө, 5-6 үй бүлө отурабыз. Анан досум баласын карап атты да. Баласын карап, анан аял тамак ичип бүттү. Анан келе мен деди, аялына берди, ал отуруп, ал тамак ичти да.
Анан бул жакта ошол бирөө отурган. Караа отуруптур да. Анан айтып атпайбы, булар үй өтө жакшы үй бүлө экен депчи. Анан айтып атат, менин жолдошум дейт. Үйүнө барганда таптакыр үй бүлөнү карабайт дейт. Отурат дейт, ушундай эмне болду, тамак жасады, бүттүңбү, жасап атасыңбы, ушундай дейт да. А өзүбүздүн үйгө келгенде балдарды кучактап, мага жардам берип, башкача дейт да. Ушундай дейт да. Ошондон мен азыр мындай кылгыла деп кеңеш бериш өтө оор, анткени могул жерде катмар бир күндө өзгөрүп кетпейт да. Бирок эми бир аз эме 180 градуска бурулуш өтө оор, чын айтканда. Катмарларды канча кырып, наждактар менен кырып, жууп тазаламайынча, бул ата бабадан келген эме. Бул нерсе ушул нерсени мен ойлойм да, үй бүлөдөн эле экөө сүйлөшүп, неме кылса болот да. Күйөө балдарга деле ошондой талап бар. Эмнеге ушундай күйөө балдар келгенде эле мындай, тигиндей депчи. Ушундай жардам берип койсо болот эле, мындай кудай чакырып атабыз. Мынтканда кичине бул жакта очок башында туруп кичине отун жарып кичине неме кылып койсо болот эле, турат тигинде. Машинасынын жанында эле деп элечи деген сөз болбош үчүн мен ойлойм экөө тең сүйлөшүш керек да. Кел депчи ачык эле сүйлөшүш керек. Сен мени мындай катуу айтпа. Мен билем өзүмдүн жумушумду келин катары деп. Ошол жерден бул жерден да келин дагы мындай отуруп албаш керек да. Анткени кыргыз болгондон кийин кыргыздагы кубанычтуу үй бүлөнү көрсөтүш үчүн, кыргыздын үрп адатын жоготпош үчүн, ата бабабыздын мындай жатканда ушундай өтө катуу катмарда калып калган тарбияларды кичине жумшартып, жумшартыш үчүн, мындай кубанычка бөлөш үчүн, кубанычка тартуулаш үчүн мен ойлойм неме болот да, экөө сүйлөш керек. Анткени сен азыр аялыңды катуу кагып сал, эртең карганы бар, ошол аялың колуңда эле каласың. Өзүң карайсың да. Өзүң колуңда эле каласың, ушундай. Ошол эле сен апаң, ошо келиниңди сынап аткан, жамандап аткан, ошо энеңди деле карайт. Ушул келинчи. Ошондой да. Ошол эле ысык чайды апаңа сен бербейсиң, ошо келиниң берет. Элестеткиле, карып калды деп коелу да. Сенде, сенин үй бүлөңдө кыз бала жок деп коелу. Ким жуунтат? Сен жуунтасың апаңды караганда, кемпир болгондо. Ошол эле келиниң жуунтат. Жакшылап чач тарап, өрүп берип, тырмактарын алып берип, бутун тырмактарын жакшы неме кылган ошол эле келиниң колунда да. Мен ойлойм ошондуктан экөө сүйлөшүп, экөө чечиш керек. Мен азыр силер мынткиле мырзалар, аялдар силер мынткиле деп бир мындай жалпы кеңеш бердиңиз да, сүйлөшүп чечишке. Мындай неме кылгым келбейт да, бир формат шаблонго байлагым келбейт. Индивидуалдуу ар бири кырдаалда. Эки кат келип туруп окуп коеюн, анан Узар эже сиз суроо берсеңиз болот. Саламатсыздарбы Узар эже, Сейил эже, Эрнис мырза, сиздерге рахмат. Силердин кеңештериңерди жаш курактагы балдар, кыздар укса абдан сонун болмок. Силерге акылмандуулук, баардык жакшы нерселерди каалайм. Айымдар сиздерди майрамыңар менен дептир. Чоң рахмат. Сизди дагы. Дагы бир жолу саламатсыздарбы Сейил эже, Узар эже, силерди куттуктап кетейин деп жазбай кетиптир мен келе жаткан майрамыңыздар менен. Аял затына тиешелүү баардык бакытты каалайм, бар болуңуздар. Силерди калтырбай укканга аракет кылам. Рахмат сиздерге дептир. Чоң рахмат. Сизге дагы ден соолук, баардык сонун каалоорубузду. Ысык көлдөн экен, ысык көлдүн ак куусу экен, мээрим деген. Мен ушун Эрнис мырзаны угатып, көп менимче максималдуу көп тармактын суроолоруна жооп берип кетти да. Жооп берип да өзүнүн оюн да бөлүшүп кетти. Анткени биз көп айымдар менен бүгүнкү күндө иштешип келебиз. Анан айымдардын күтүүсү үчүн эле эркек тараптан аябай күтүүсү чоң. Абдан тарбияны да айтып кеттиңиз, үй бүлөдөн келерин айтып кеттиңиз. Ушундай баса белгилеп кеттиңиз. Сизге чоң ыраазычылык, Эрнис мырза. Сиздин менин акыркы суроом, жубайларга белек берет эмеспи? Майрам келатат, жаз менен байланыштуу майрамдарыбыз бар. Айымдардын сиз өзүңүздүн жубайыңызга кандай белектерди тартуулайсыз? Негизи алдын ала билесизби же ойлоносузбу? Негизи ал эмнени жакшы көрөт? Сиздин белегиңиз кандай болот? Балким бир кичине сырыңызды айтып койсоңуз. Эфирди укпаса. Чын айтканда белек чагы кичине оор дебейинби? Анткени мен кичинекей кезимде ушу кинолордон, Союз учурунда кинолордон, анан окуган китептерден аял заты гүлдү жакшы көрөт деп айтат эмеспи? Анан гүл белек кылсам анча неме кылбайт. Анткени ал айтат да, белек гүл туруп бул эң жакшы белек дейт. Бирок солуп калат деп берет да. Ошондуктан неме көп буга чыгаша болбо гүлгө деп ачык эле сүйлөшүп алганбыз да.
ошон үчүн бул жак меники башкача да. Эми ар кандай, ар жыл ар кандай. Ар жыл ар кандай. Анан билбейм эми бул майрамдын астында кандай белек болот билбейм азырынча. Ар кандай ар кандай сюрприздер да жасаганмын. Көп сюрприздер жасаганмын. Кат түрүндө да жасаганмын. Конвертке эле кадимкидей эле ичине оригиналдуу сөздөр жазып, аябай жакшы сөздөр жазып, кадимкидей почтадан салып, почта менен келген. Кадимки эле Советтик Союздан берги келаткан почта. Ошондой да келген. Анан кийин балдар төрө электе Нивея деген парфюмер бар го, ошонун коллекциясын белек кылгам полностью. Ошондой учурлар болгон. Анан открыткалар жасагам түрдүү өз колум менен. Көп көбүнчө ошондой жасагам да. Чыгармачыл адамсыз. Балким, анан ошон үчүн кыздарыма да анан бир жолу досторубуз менен отуруп калдык. Анан давай эми кечке үй бүлөбүз менен досторубуз менен аялдарыбызга, кыздарыбызга белек кылалы деп. Анан достору кылабыз, бул достун үйүнө барабыз деп атып, унутуп коюптур. А мен сезип турам. Анан 3 дос үчүн мен жасадым да белектичи. Жасап, анан анын кыздарына жанагыдай эле конверт жасадым, международный кылып жасап, неме кылып, анан адрестерин алып, анан ошол почтанын штампындай кылып жасап, бүт баарын жасап, эми бүт бир жума, 2 жумадай жасагам да. Анан кийин неме кылып, ушундай белек жасап, анан мында стендке иле турганда белек жасап, анан кийин деп калып атпайбы, биз тамак жасайбыз болуп калдык да. Анан досу айтып атпайбы, Эрнис, белекти унутуп коюппуз деп атпайбы. Эч кабатыр болбогула, мен даярдап койгом дедим да. Чын элеби дейт, не белек дейт, анан көрөсүң деп. Анан кийин сен могу кызыңа, аялыңа подарок этесиң. Сен мына кызыңа, аялыңа подарок этесиң. Мен могу деп. Анан көрүп алып, алар үчүн шок, аябай күтпөгөн нерсе болду. Анан ошону жасап эме алды. Анан бир жолу кафеге бардык. Анда дагы ушундай конверт жасайлы деп сүйлөшүп калдык. Анан ошого ичине кыздарыма аялыма өзүңүз чыгарып жаздыңыз. Ошондой кылдык да. Алар дагы өздөрү жасады, мен дагы өзүмчө жасадым. Анан ушинтип белек кылып кафеге чакырып, аялдарыбыз, кыздарды төргө отургузуп, биз бер жакта обслуживать этип, ушинтип мындай түрдүү нерселер жасап кандай кылабыз? Билбейм эми, ар кимдин ар бир чыгармачылык албетте кээ бирлер бар. Мынтип ойлойт да, кээ бирлерчи акча болсо эле мен ал жасап коет элем депчи. Акчасы бар адамдын идеясы жок болуп калат депчи. Тескерисинче акча жок болгон жакшы. Акча жок болуп калса, кээде мынча болот да. Ошол эле бир плакатты эле стенага илип туруп, окмуш сөздөр жазып, түрдүү сөздөрдү, ички дүйнөгө нерселер жасап илип коюп, анан кечинде өзүң тамак жасап берип, отур деп, ушундай неме кылып койсоң деле болот да. Ал сөзсүз эле акча керек. Мырзаларга сонун идея бердиңиз. Сөзсүз эле акча. Жөнөкөй эле конвертке деле өзүң жаз. Өзүң эле жаз. Болгон эле чын эле ошол эле, мисалы үчүн мындай да эми кээде мен айтып калам да, кайнатамдын кызы деп эркелетем, кайненемдин кызы деп эркелетем да. Анан красавицасың анан деген мындай дежурный сөздөн алысыраак болупчу. Мисалы үчүн билбейм эми китептерде деле болсун, мисалы үчүн канча деген кино көрөт адамдар. Мен ойлойм ошо кинолордо деле моменттери бар да, учурларычы ошол жерде кандай бир идея алса болот. Ошол кызга деле неме кылат. Ошондой да. Албетте кээде көп эле акча болсо ушинтет элем, мынтет элем, тинтет. Азыр мына гүл алып келет элем, торт алып келет деп. Бул стандартный нерсе, гүл менен тортчу. Дежурный болуп калган, Бул баардык нерсе, бар бир үй бүлөдө боло турган нерсе. Буну бир гана 8-мартта эмес, башка күндө эле, туулган күндө эле ошондой болот атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм да, мындай кичине ойлонуп көрүш керек, нар жак бер жакка карап көрүп, бир китеп окусаң, китептен алган, балким кинолорду көр. Кинодо кандай? Кинодо албетте ал жакта режиссер жасайт да, ушундай кылды, тиги бала ушундай кылды. Бирок сен деле ошондой нерсени жөнөкөй эле бир 3 шаарды үйлөп туруп, ичине бир жакшы комплименттерди салып туруп, үйлөп туруп, үйгө илип кой, болду. Эң сонун мына эми сизге 1 мүнөт эркин микрофон аял затына куттуктоо. 1 эле мүнөтүңүз бар. Оригиналды куттуктоо деп кой. Аял затынын албетте 365 күн бар. 365 күндүн 2 эле күнү аял затына арналат экен. Бул туулган күнү, анан 8-март. Чын айткандачы. Анан 364 же 363 күнү эркектерге, үй бүлөсүнө көңүл бурат экен да. Анан ошондуктан аял затына
ар дайым жылмаюу, кубаныч, үй бүлөсүндөгү бакыт таалайды каалайт элем. Анан ар дайым жүрөгүндө Кудайдан ниет кылып, Кудайга баш ийип, анан ошо кубанычта балдарына сүйүү көрсөтүп, үй бүлөсүнө сүйүү көрсөтүп, кайын журтуна сүйүү көрсөтүп, мээрим төгүп, мындайча айтканда сөз бар го, бейиш эненин бутунун алдын таманында деп айтат эмеспи? Бирок ошол сөз жөн эле ооздун учундагы эле сөз да чынына келгендечи. Жөн эле. Эгерде неме болуп калса, ошон үчүн мен ойлойм, бакыт таалай каалайм ар бирине. Жеке каалай, анан жанагы энелерди сыйлайлы. Ар дайым энелерден көз жашынан эч качан тамчы чыкпасын да. Сонун. Кандайсыздар Кутман кеч, Эрниз байке рахмат сизге, аябай акылдуу, туура айтып жатасыз. Көп китеп окуганыңыз билинип турат да, сөздөрү орундуу, чыныгы мырзалардан экен. Жубайыңыз менен ар дайым таттуу көйлөрдөн болуп жүрө бериңиздер. Эжекелер келе жаткан 8-март байрамыңыздар менен үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгилик, сиздерди Кыргызстанга чоң салым кошуп жаткан эжекелерим сиздер дейт. Дагы бирөө аябай жыргап уктук, Эрниз мырзанын Кудайды сүйгөн жүрөгү үчүн сонун жубай берген деп ойлойм, дайыма Кудай колдоп жүрсүн деген экен. Чоң рахмат. Анда ушуну менен уктуруубуз аяктады. Ашар уктуруусун алып баруучулар, психологдор мен Сейил Калдыбаева жана Узара Мамытова болдук. Коногубуз болсо Жогорку кеңештин аппаратынын эксперти Эрниз Исаков болду. Сизге терең ыраазычылык, байма-бай келип туруңуз. Рахмат силерге чакырганыңар үчүн, ушундай түз эфирге. Окей, радиосунда саат 19. Шапселе